аты жөнүм Райымбачаев Мирлан. Буюрса мына келечектен эки комнаталык үй алдым. 5 ай күттүм, 5 айдан кийин мына буюрса эки комнаталык квартираны алдык. Оформление деген көп болсо 2 күн болду. Келинчегим атына эметтик, оформить эттим. Келчек мет койдук болду ушу менен. Документ залогто келечекте жатат. Буюрса мына 10 жылдан кутулабыз. 19.500 төлөйбүз ай сайын. Мен максималды салдык, ушу менен батлеп өтүп кетет да. Билинбей, процент жок. Бул чисто мол үйдүн акчасы да, просто бөлүп берди да 10 жылга. Канча бир ай сайын канча төлөйсүң, ушул 10 жылга ушул 19.500 болот экен да. Үйдү өзүбүз истедик, өзүбүз таптык. Анан ошол ылайыктуу акчага таптык да, 2 комнаталык. Молда уже бизге эч ким мындай айткан жок, бул үйдү аласыңдар же, бул үйдү албайсыңдар деп. Тандап бизге жаккан үйдү алдык. Чын айтсам, мен өзүм биринчи ишегеним жокмун. Айда ачкан, может аферисттер мондай алдап коюшат, антияк бияк депчи. Анан соолуктан бир тааныш үй алган. Ошо бизге айтып калды, үй алдык эле, анан силер дагы барып сураштырып эметип койгула депчи. Анан келдик, сураштырдык, действительно ушундай чындык экен. Анан ишендим мен. Эмне ишенбейсиңер? Ишенип, ошондо буюрса мына 5 айдан уже алып калдык үйдү.